Кыргызстанда көз карандысыз күчтүү жана мыйзамды бийик туткан сот системасын орнотпой туруп, демократиялуу өнүккөн мамлекет куруу мүмкүн эместиги белгилүү. Сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө адилеттүүлүк жана акыйкаттык орноп, элдин сотко болгон ишеними бекемделет. Учурда сот системасы заманбап технологиялар менен камсыздалып, сот жараяндары ачык, коомго жеткиликтүү болууда. Андан сырткары мыйзам алдында бардыгы бирдей экенине, элдин ишенимин бекемдөөгө, соттун адилеттүүлүгүн арттырууга сот системасынын ар бир кызматкери өз салымдарын кошуп келет. Биздин бул чыгарылышыбызда сот тармагында эмгектенип жаткан каармандар тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Ысык Көл облустук сотунда үзүрлүү эмгектенип жаткан Назгүл Ибраева бөлүм башчы болуп иш алып барат. Өзүнүн жоопкерчилигин мыкты билген кесипкөй адис. Сот тармагына 19 жашынан аралаша баштаган. Алгач кагаз баскан машинистка болуп кызмат кылынса, учурда бөлүм башчы кызматын аткарат. Кийин 2005-жылы облус сотко адис катары которулуп, 2006-жылы кеңсе башчысы болуп дайындалдым. Анан 2010-жылы штаттык бирдикке өзгөрүп киргенге байланыштуу бөлүм башчы болуп аталып калган. Анын негизги аткара турган жумушубуз ошол кеңсе башчысынын эле жумушундай негизги милдеттер. Кесип таңдоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам. Өз кесибинде ордун табууда кесиптик өсүүдө да муктаждыктар болбой койбойт. Биздин каарманыбыздагы сот иштеринде тоскоолдуктар, кыйынчылыктарды башынан өткөргөнүн айтат. Азыр эми заманы болду. Мында секретарь машинистка болуп жүргөн кезде судьялар колго жазчу сот актыларын, анан биз машинкага терип аны берчүбүз. Анан эгер бир иш боюнча группа көп болуп калса, түрмөдө тургандар болсо, 7 экземплярдан чыгарчубуз. Ошондо бир баскан приговорду жерде 2 жолу же 3 жолу басканга туура келчү. Назгүл Ибраева өзүнүн ишин так аткарып, аппарат кызматкерлерин жетектейт. Соттун канцеляриясынын жана архивинин ишин уюштуруп, иш кагаздарын жана электрондук сот өндүрүшүн ийгиликтүү жүргүзүп келет. Чик жана Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык эски буюмдар катары тандалган буюмдар, улуттук жана чет өлкөлүк валютада акча каражаттар. Сот процесстерин жүрүшүн толугу менен санарип өткөрүп, электрондук ыкмада иш алып баруу өлкөдө сот реформасынын негизги максаттарынын бири болгон. Иш келип түшсө, мурдагыдай аны төрага бөлүштүрө албайт. Судьялардын жүктөмүнө жараша система учурда өзү бөлүштүрөт. Негизги аткара турган милдетибиз ошо бияка келген иштер эле эмес, болгон каттарды да бүт баарысын каттап туруп, анан аткаруучуларга тиги төраганын визасы менен таратылып берилет. Жазгы иштер боюнча жазып көрсөтүлгөндө айсы менен берилет. Бөлүм башчынын айтымында бул система сотко арыз берген учурдан баштап, анын ичинде бардык материалдарды, сот отурумундагы процесстик документтерди жана иш боюнча кабыл алынган соттук актыларды, электрондук ишти түзүүнү карайт. Негизи кызматым ошо аппарат кызматкерлеринин эле эмес, кенже техникалык деп болот. Ошо буяктагы аппараттан кийинки дагы кызматта иштеген, жумуш ордунда иштеген балдар кыздарга көзөмөлдөрүп иштеген иштерине. 27 жылдан бери адилеттүү иштеп, көптөгөн ардак грамоталарын жана төш белгилерине ээси болгон Назгүл айым бош убактысын жакындары менен өткөрүп, тамак аштын түрүн жасаганга кызыгат. Андан сырткары иш бөлмөсүн гүлдөрдүн ар кайсы түрү менен толтуруп, кол өнөрчүлүккө да өзгөчө басым жасайт. Бош убактымда эми азыр интернет деген бар, анан кулинарияга көп кызыгам. Негизгиси анан жана шуру менен ар кандай немелерди бир жолу Бишкекке барып көрүп калдым. Эме люстра жасап коюшту шуруларды, анан ошону көрүп бир эме келди, ой, терезе барды неметип көрсөм деп. Анан ошондой шурулар менен эме алгандай, эс алгандай жакшы эме экен да. Ар бир ишти мыйзамдуу түрдө алып барып, жаш кадрларга дайыма колдоо көрсөтүп келет. Бирге иштешкен кесиптештери адамдык сапатын бийик көрүшүп, чыныгы дипломат дешет. Өзү ошо машинистка болуп, андан кийин кичинеден тепкичтерден жогорулап, баягы кылган эмгеги менен ошо даражага жетти. Өзү мындай кызматына, иштеген ишине мамилеси абдан бийик десем жаңылышпайм. Адамдарга болгон мамилеси сый, улууга улуу, кичиге кичүү. Андан тышкары биз Назгүлдү
дипломаттуу адам деп катары эсептейбиз. Ушундай эле сот тармагында үзүрлүү эмгектенип келе жаткан дагы бир каарманыбыз Жети-Өгүз райондук сот бөлүм башчысы Майрам Талантбекова. Ал өз эмгек жолунда ачык айкын жана кынтыксыз иштерди аткарып, өз милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Бизге негизи эле күнүнө 10дон ашык иш түшөт. Көбүнчөсү жарандык иштер жана башка да кылмыш иштери да көп түшөт. Анан азыр санаа ариптештирүү деп киргизип, бизде автоматтык түрдө бөлүүчү система бар. Ошол системага регистрация кылабыз, каттайбыз. Ага каттаганда бул система өзү бөлүштүрөт судьяларга, ар бир судьяга. Себеби бардык судьяга тең бөлүшүп, тең каралгандай болушу керек депчи. Азыр ар бир ишти бүт бардык маалыматын киргизебиз. Эмне жөнүндө иш түшкөн, кандай жөнүндө толук маалымат кирет бул жака. Арыз берүүчү доогерлердин аты жөндөрү дагы. Андан сырткары жоопкерлердин аты жөндөрү дагы кирет. Жашаган адрестери менен чогуу. Мен азыр жарандык ишин каттап жатам. Бул иш боюнча банк кайрылып жатат, акча өндүрүү боюнча. Азыр жоопкерин каттайбыз. Болочок кезинен сот болгусу келген Майрам айым кесиби боюнча 2 ай жумуш издеп убара тартканын айтат. Алгач сотторго катташуучу курьер болуп эмгек жолун баштаган. Ийгиликтерге жетиш үчүн көптөгөн сыноолордон өтүп бөлүм башчы болгон. Учурда Жети-Өгүз районунда сотко тиешелүү бардык видео көзөмөлдөр орнотулуп, мыйзам чегинде иштер аткарылууда десек жаңылышпайбыз. Азыркы каралып жаткан иштердин бардыгысы запись болуп турат. Видео, аудио, видео запись жүргүзүлүп турат. Бизде залда, азыр көргөзүп берелик, залда бардыгы техниканын баары, аппаратуралардын баары орношулган. Соттук процесс башталгандан баштап бүткөнгө чейинки бүт бардык соттун жүргүзүлүшү видеого жазылат. Анын бардыгысы дискке жазылат. Дискке жазылып, анан иштин ичине тиркелет. Тараптар өзүнүн каалаган учурда, эгер таанышам десе, өтүнүч келтирип, ошол видеону көрүп, иш менен да таанышып көрсө болот. Өзү жаш болсо дагы таза иштөөнү максат кылат. Бош убактарын текке кетирбей китеп окуу, музыкалык аспаптарды ойноону адатка айлантып, гүл өстүрүүгө өзгөчө кызыгат. Жумуштан келгенден кийин дагы сөзсүз түрдө кечкисин бир маал атайын гүлдөргө өзүнчө убакыт бөлөм. Гүлдөрдү сугарып, аларды карап, дарылоочусун дарылап, бул дагы мага өзүнчө бир рахат берет. Анан оор жумуштан чарчап келгенден кийин дагы ушу гүлдөр менен алектенсең, өзүнчө бир чарчаганыңды да унутуп, көңүлүм ачылып, аябай сонун болуп калат. Жарандарга бирдүүлүк менен ак кызмат кылып келе жаткан сот кызматкерлерине, мыйзамдуулуктун сакталышына, ошондой эле соттордун адилеттүү, чынчыл жана калыс болушуна учурда ар бир жарандын ишеними чоң.